Салам достор, сүйүктүү менин алтындарым. Бул жылы Назгүл Токтоконова экөөнүн жаңы чыгарма. Жамандыкка жакшы менен жооп берем. Кечирим кылычым менен сынбай келем. Жүрөгүмдө барыңарга сыйынтерең. Бул чыгармадагы хит болчу да, э? Биздин ырыбызды жазып бүтүрдүк. Саламат деген биздин сонун досубуздун студиясында. Бул ырды Мирбек өзү жазган, сөзүн огонун, ошон үчүн айтып бербейсиңби? Акыркы күндөрү элим бар ойлоп келдим, мен миллионер депчи. Мен деле ошентип элем. Акча сурагандар көбөйүп кетти. Баарын эле акча берем, аягында өзүмдүн акчам калып калат депчи. Анан кээде эметип кетем, неге мындай добрыйсың Мирба депчи. Неге мындай боорукерсиң деп, анан өзүмдү өзүм урушуп кетем кээде. Анан кээде туруп, наоборот боорукер болгон жакшы да, канча адамдарга жардам берип атасың, соопчулук иш кылып атасың деп өзүмдү өзүм кайра сурап коем да. Бирок негизи жашоодо боорукер болгон эле жакшы. Анан ошол идея менен бул чыккан болчу. Чынында эле сөзү огон аябай күчтүү. Рахмат. Мамага аябай. Силердин жардамыңар эмне? Жок, эми бул биздики негизи спонтанно болуп калды. Себеп дегенде мен бияка келип жаздырып аткан моментте как будто женский голос жетпегендей. Стоять! Бул жагы укшпай калды кайра башынан. Так, бул ыр кантип жазылды, мен айтып берейин. Мен күтө бердим бул баладан дуэтти, күтө бердим, анан бир күндү чалдым да, сүйрөп келдим студияга. Сүйрөп келдим, мен өзүмдүн ырым бар болчу. Бирок менин ал ырым Мирбекке жаккан жок. Анан ырың анча эмес экен деп бетиме айта алган жок. Жок, жашке просто стилистика разная у нас. Анан бул акырын мындай биягынан кирди да, менде моундай сонун ыр бар деп. Бирок бул буга чейин мага угусканда эле аябай жаккан. Ошентип сүйрөп келип эле жазып салгам. Чүнкү надо правда говорить. Ошо бирок сонун дуэт болду деп эсептейбиз, силерге да жагат. Саламат, рахмат. Сага рахмат. За обработку очень современно, креативно звучит. И Куба. Гүйөмө рахмат. Сага рахмат. За то, что разрешил спеть со мной, во-первых. Во-вторых, за креативное видео. Вот это его идея. И в дальнейшем мы собираемся еще снимать. Возможно, может, клип снимем, если получится. Если нет, тогда муд-видео будет. И в этом обязательно нам поможет Дездешка наш уважаемый. Мистер Куба. Хорошо. Сен да хочешь? Бетиң көрсөтүп койчу.